Биз иш сапары менен Италиянын жогорку мектебине барып келдик. Бизден тышкары Украина улуттук мектебинин директору болду жана Армениядагы академиясындагы өкүлү болду. А жерден биз кандайча соттогу отурумдар өтөт, анысы менен да тааныштык. Андан тышкары эң биринчиден бул Италияда окуулар кандай жүрүп жатат деп. Италияда дистанционное обучение деген бар экен. Бул онлайн программа боюнча. Ал дистанционный бизде андай окуу жок. Биз ойлойбуз, бул андан жакшы. Ошол дистанционный обученияны киргизсекпи деп ойлоп атабыз. Экинчиден, буларда мындай электронный библиотека деген бар экен. Окуткан жана окуган китептер, андан тышкары пособиялар, андан тышкары окуй тургандардын баарын тең булар эмеге сайтка чыгарат экен. Бул дагы абдан жакшы деп биз аны уже баштадык да. Андан тышкары биз мурда программаны түзгөндө бир гана сотторго жиберип, кайсы теманы уккуңар келет деп ушундай кылып жиберчүбүз да. Ал эми азыр болсо биз бүт тармактарга жана дисциплинарный комиссиядагы совет судья ошолордун баарына тең заявкаларды жиберип, андан тышкары общественная организация деп алардын баарына тең омбудсмендер кайсы тема биздин соттор укса жакшы болот, кайсы жактан кемчиликтер болуп атат, ошонун баарын тең ойлонуштуруп, азыр биз 20-жылга ошол программаны түзүп атабыз. Андан тышкары булар атайын комплексное обучение деп коет экен, баарын кошуп председательдерди окутат экен, соттун жетекчилерин бизде ойлоп атабыз. Бизде бар болчу ал, бирок баягы мындай бир эле направлениеде кармечиде бир эле тармак деп койсо болот да, ошол боюнча окутчу. Эми 3 жылда бир председательдер эме боюнча, мыйзам боюнча булар алмаштырылып турат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, төрагаларын окутуш керек. Андан тышкары буларда мына жана филиалдар иштейт экен. Ошолор дагы өзүнчө окуу жүргүзөт экен. Биз да ошону ойлоп атабыз. Ошо бир филиал ачып, түштүк же ошол жактан бир филиал ачып, соттордо бар болуп, бияка келбегендей болуп, баягы ишинен дагы аларды көп алаксытпай, ошол жактан окутса туура болот деп ошону ойлоп атабыз. Менин билишимче, Украина 2016 жылдан баштап ошо дистанционный обученияны баштадык деди. Ошол боюнча биз ойлойбуз, ошол пикирлерибизди бири-бирибизге айтышып, чынында эле ошо дистанционный обучение бул жакшы экен. Анысынан азыр санариптүү жыл деп президент ошол маселени койду. Ошон үчүн биз дагы ошондой алдыга жылыш керекпиз. Андан тышкары жана наставник деп коет. Бул мурда негизи бар болчу. Бул иштеп жүргөндө сотторго опыты бар, тажрыйбасы чоң болгон профессионалдарды наставник кылып ошо үйрөткөнгө койчу да. Эми ошо Украинада бул бар экен. Биз ойлойбуз, ошону биз дагы киргизиш керекпиз, устат керек. Себеби азыр 90% мен ойлойм бүт эле жаш соттор. Арменияда эмне жакты? Баары бир жерде болгону. Окуган жери дагы, жатаканасы дагы, ошол жерден окушат экен, ошол жерден бизде да региондон көп келет да. Анан кийин убактысында кетирбей ошентип окутканы ошо жакшы экен да. Анан жанакы биз айткандай эле онлайн платформаларды дагы кирилиптир жакшы. Ошонун негизинде булар дагы ошентип дистанционно окутат экен. Чынында эле бул иш сапары абдан пайдалуу болду. Биз да өзүбүзгө ошо Италиядан кээ бир нерселерин алсакпы деп атабыз. Ошо 20-жыл иштеп баштайт деп биз пландап атабыз. Электронный библиотеканы биз уже баштадык.